Барыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта англис тилинде суроо бергенди, туура суроо түзгөндү үйрөнөбүз. Кыргыз тилинде жана англис тилиндеги суроо түзүү өзгөчө айырмаланат. Анткени кыргыз тилинде суроо ичиндеги сөздөрдү ар кандай ар жакта кое берсек, ал эми англис тилинде суроо ичиндеги сөздөрдүн өзүнүн орду ирети формуласы бар. Мисалы, сен азыр эмне кылып жатасың? What are you doing? Айтып кеткендей эле англисче суроо түзгөндө сөздөрдүн тартиби дайыма маанилүү болот. Мисалы, сен азыр эмне кылып атасың? Азыр эмне кылып атасың? Эмне кылып жүрөсүң? Эмне кылып атасың деп ар кандай айтып берсек, ал эми англис тилинде what are you doing? Ар бир сөздүн өзүнүн туура тартиби болот, орду болот. Бул жерде көрсөтүп тургандай сөздөрдүн суроодогу ирети болот. Эң биринчи question word суроо сөзү кетет. What, where, how? Кайда, эмне, ким, эмнеге жана башкалар. Экинчи иретте болсо auxiliary жардамчы сөздөр кетет. Do, does, am, is, are. Мисалды карап кетели. What биринчи суроо сөзү, are жардамчы сөз you doing. Үчүнчү болсо subject ким деген суроого сөздүн эси кетет. Бул мен, сен, алар, адамдардын аттары же нерселердин аттары болушу мүмкүн. Where is mom? How are you? Ал эми төртүнчү иретте негизги этиш инфинитив кетет. Live, go, speak жана башка. Мисалы, what are you doing? Эмне кылып жатасың? Суроолордун эки түрүн билиш керек. Бул ооба жок суроолор жана суроо сөз менен сүйлөмдөр. Биринчи суроого are you okay? Do you like it? Мисалы, бул эки суроого ооба же жок деп жооп бере алсак болот. Экинчиге болсо how are you? Бул жака ооба жок деп жооп бере албайбыз, бирок бул жакта тактоочу how суроо сөзү турат. Why do you like it? Эмнеге? Мисалы, you are okay. Жай сүйлөм. Are you okay? Жакшысыңбы? Ооба же жок. I like it. Мен жакшы көрөм. Жай сүйлөм. Do you like it? Сен жакшы көрөсүңбү? Эң биринчиден ооба жок суроолорду талдайбыз. Ооба жок же yes no суроолор. Буларга ооба же жок деп жооп берилет. Бул жерде суроо сөзү жок жана башында do, does, am, is, are жана сүйлөмгө жараша жардамчы сөздөрдөн башталчу суроолор. Мисалы, экинчи сүйлөмдөн баштасак, you are in Bishkek. Сен Бишкектесиң. Бул сүйлөм түби этиши менен сүйлөм. Эгер суроо берсек, сен Бишкектесиңби? Демек, жөн гана түби этишин биринчи орунга чыгарып, are you in Bishkek деп суроо беребиз. Демек, суроонун логикасы, формуласы эң оңой. Ал эми биринчи, үчүнчү жана төртүнчү сүйлөмдө мисалдарды карап кетсек, you live in Bishkek. Сен Бишкекте жашайсың. Alina works at Beeline. Алина Билайнда иштейт. They have a car. Бул сүйлөмдө түбү этиши жок, бирок смысловой глагол деп коет, маани берүүчү этиштер менен түзүлгөн. Live, works, have. Демек, бул учурда суроо берердин алдында, маани берген этиштердин алдында do деген жардамчы сөз бар деп элестетиңиз, бирок алар айтылбайт. Демек, суроо берерде do жардамчы сөзүн астыга чыгарабыз дагы, калган сөздөрдүн орду ошол бойдон кала берет. Do you live in Bishkek? Do they have a car? Ал эми эмнеге does болуп калды десеңиз, бул учурда байкасаңыздар works деген сөздө s тамгасы турат, анткени бул үчүнчү жак. Алина ал, he, she, it дегенге багынат. Демек, do, does do'га кошулат жана works work болуп кала берет. Демек, does Alina work at Beeline? Ал эми ооба жана жок суроолордо кайсы учурда do, does жардамчы сөздөр менен колдонулат десеңиз, анда мына. Эгерде суроонун сүйлөмдө эси биринчи жак, экинчи жакча көптүк санда болсо, мисалы I, you, we, they. Демек, do жардамчы сөз менен баштайбыз. Мисалы, you speak English. Сен англисче сүйлөйсүң. Do you speak English? Анткени you экинчи жак. I speak English. Мен англисче сүйлөйм. Do I speak English? Мен англисче сүйлөймүнбү? Демек, I бул жакта биринчи жак. Ал эми сүйлөмдөгү he, she, it болсо, ким, ал бала, ал кыз, ал нерсе болсо, демек, do'нун ордуна does болуп өзгөрүлөт. Мисалы, she speaks English. Ал англисче сүйлөйт. Does she speak English? Ал англисче сүйлөйбү? Демек, s тамгасы do'га кошулуп does she speak? Speak сөзү s мүчөсү жок айтылат.
негизги этишке s кошпойт, суроо жардамчы сөзгө өтүп кетет. What does she do? Туура болот. What does she does? Туура эмес. Ошол эле ооба жок суроодо кайсыл учурда am, is, are жардамчы сөздөр менен башталат десеңиз, анда эгерде сүйлөмдө негизги этиштин ордуна to be этиш болсо, мисалы he is my brother, бул жакта is этиш турат. Анда ошол эле жардамчы is, am, are этиши суроодо биринчи орунга чыгып кетет. Is he my brother? Ал менен байкемби? Бул учурда do, does колдонулбайт. I am your brother. Am I your brother? Биринчи эки сөз ордулары менен эле алмашат. We are brothers. Биз бир тууганбыз. Are we brothers? Биз бир тууганбызбы? Байкасаңыз, кыргыз тилинде жөнөкөй жай сүйлөм, анан суроо сүйлөмү интонациядан эле айырмаланат, бирок сөздөрдүн орду бир эле. Ал эми англис тилинде сөздөр орду менен алмашат. Ал эми суроо сөзү менен суроолорду талдап кетели. Суроо сөздөр деген эмне? Бул what, where, how, when, whose, who, which. Эмне, каякта, кандай, кантип, качан, ким, кимдин, кандай, кайсы деген суроо сөздөрдү суроо сөз деп атайбыз. Эми талдап көрөлү. Алина speaks English. Алина англисче сүйлөйт. Бул жай сүйлөм. А эгерде ооба жок суроо сөз сурасак, анда does Алина speak English болот. Алина англисче сүйлөйбү? Ооба же жок. Ал эми суроо сөзү менен түзө турган болсок, сүйлөмдөгү сөздөрдүн ирети кала берет. Does Алина speak English? Бирок алдына жөн гана суроо сөзүн кошуп коебуз. How does Алина speak English? Алина англисче кандай сүйлөйт? Же болбосо when does Алина speak English? Качан Алина англисче сүйлөйт? Дагы бир суроонун бир түрү what суроо сөзү жана зат атоочу менен. Мисалы, кандай тамак сага жагат? What food do you like? Which food do you like? Суроо сөзүнө зат атоочту кошуп сурайсыз. Эгерде деталдуураак жооп алгыңыз келсе, кайсы размер кийесиң, кайсы өлчөм кийесиң? What size do you wear? What color is your jacket? What color? Кандай өңдө сенин, кандай түстө сенин курткаң? What size do you wear? Кандай өлчөм сага керек? Кыскача салыштыруу суроолор кыргызча жана англисче. Мисалы, сен англисче сүйлөйсүң. Сен англисче сүйлөйсүңбү? Бул жакта сөздөрдүн ирети кала берет, бирок интонация менен гана билебиз, сурообу же жай сүйлөмбү. Ал эми англисче do you speak English? You speak English. Бул жакта өзүнүн сөздөрдүн ирети бар. Жардамчы сөздөр менен аркылуу сүйлөм түзө алабыз. Тест практика. Бул жакта жай сүйлөм турат. I drive a red Honda Fit. Мен кызыл Honda Fit айдайм. Демек, бул сүйлөмгө бирөө айтты деп элестете берелик. Демек, айтканына суроо беребиз демек. Машина айдайсыңбы деп англисче суроо берип көрүңүз. Эсиңизде болсун, бул ооба жана жок формасындагы суроо. Эң туура do you drive a car? Do you drive a car? Эмне айдайсың деп суроо бериңиз. Бул жакта суроо сөзү менен кетиш керек. Эң туура what do you drive? What do you drive? Ал эми эмне машина айдайсың болсо, анда эмне суроо сөзү жана зат атооч менен суроо кетиш керек. Демек what car do you drive? Эң туура. Конт коюп көргөнүзгө рахмат. Катталып дагы англис тилин көбүрөөк үйлөнүңүз.